Белгилүү инсандардын үй бүлөсү, жеке жашоосу күйөрмандарына абдан кызык. Бирок айрымдар кайсы бир себептерден улам өмүрлүк жарын коомчулуктан жашырып келишет. Ата мекендик жана коңшулаш өлкөлөрдүн шоу-бизнесиндеги андай ырчылар төмөндөгүлөр. Елена Темникова бизнесмен жолдошун жашырып, Серебро тобунан кеткенден кийин Елена 2014-жылы бизнесмен Дмитрий Сергеевке турмушка чыгат. Бирок ал коомчулуктан көп убакыт жолдошун, жеке жашоосун жашырып келген. Бир жылдай мурун Елена күйөөсүккө түшкөн сүрөтү коомчулукка жарыяланган. Бирок ал сүрөттө да күйөөсүнүн жүзү ачык көрүнгөн эмес. Ошондон кийин жубайлар Елена менен Дмитрий официалдуу түрдө никеге туруп, 2016-жылы коомчулукка ачыкка чыгышкан. Юрий Шатунов күйөрман кыздарын жоготуп алуудан чочулаганбы? 90-жылдардагы жаштардын эң сүйүктүү ырчысы Юрий Шатунов көптөгөн кыздардын жүрөгүн жаралаган ырчы болгон. Светлана аттуу немис кызына ашык болуп, экөө 2000-жылдан бери сүйүшүп жүрүшкөн. Ал ортодо никелери жок болсо да Светлана Юраны ата болуу бактысына ээ кылган. Бирок ырчы жүрөгүнүн ээси, баласы тууралуу эч кимге айтпай жашырып жүргөн. 2007-жылы ырчы үйлөнүүгө убакыт келгенин билип, ойлонбостон өмүрлүк жары менен баласынын энеси Светлананы тандап, аны менен баш кошкон. Баш кошкондон кийин да күйөрман кыздарынын сүйүүсүн өчүрбөйүн дедиби, Айтор үй бүлөсүн ачыктаган эмес. Бүгүнкү күндө жубайлар 2 балага ата эне болушуп, ырчы үй бүлөсүн коомчулукка эми ачык алып чыккан кезде. Ал эми кыргыз шоу-бизнесиндеги ырчылардан кимдер бар? Аида Кулеева бизнесмен күйөөсүн эмнеге жашырат? Менин күйөөм шоу-бизнестен таптакыр алыс адам. Экинчиден, жаш бала эмес, өзүнүн жолу, жумушу, бизнеси бар. Бизде менин ишим меники, сенин ишиң сеники деген позициябыз бар. Ал үчүн гезит журналга чыгып жүрүү уят сыяктуу. Өзүнө кошуп кызымдын да эл көзүнө чыгышына каршы. Күйөөм абдан кырс, эркекке таандык сапаттардын ээси, бир гана сүйлөйт. Андыктан ага таарынбайм, керек болсо сүрөткө түшкөндү жаман көрөт. Жакында күйөөмдү клибиме тартпадыкпы? Ошондо да каалаган эмес. Анан башка бирөөнү тартайын десем аргасыз макул болду. Мен күйөөмдүн олтуруп бергенине эле абдан ыраазы болдум. Клипте ал артынан эле тартылды. Бети такыр көрүнбөйт. Эл арасында жаман көз, жаман сөз деген болот. Мен ошол нерседен да үй бүлөмдү сактоо керек деп билем. Розанын чыгармачылыгына күйөөсүнүн аралашкысы келбейт. Күйөөм гезит журналдарга менин жолдошум катары таанылып чыккысы келбейт. Ал мага башында экөөбүз баш кошкондо эле сен ырчысың, чыга бер, мен өз кесибим менен иштейм, чыгармачылыгыңа аралаштырба деген. Анын ою туура эле экен. Мисалы биз белгилүү адам болгонубуздан көчөдө ээн эркин баса албайбыз. Ар бир кадамыбыз элдердин көзүндө болуп турат. Андыктан жолдошумдун элге таанылбай эле коелу дегени туура болуптур. Мен социалдык тармактардагы баракчаларыма жолдошумдун сүрөтүн такыр койбойм. Балам да атасындай болуп, жок, сүрөткө түшкөндү каалабайм деп калат. Ага, мен төрөдүм беле, тилимди ал деп айтып аны кыйнап түшүрүп алам. Кесиптештер менен кечелерге барганда алар сүрөткө түшүп жатканда күйөөм алардан алыстап турат дейт. Талант Кадыровдун жубайын эми клиптен көрөбүз. Жубайымды коомчулуктун көзүнөн алыс эле кармагым келген. Анткени үй бүлө деген ыйык болгондуктан купуя сакташ керек деп билем. Жубайым өзү да коомчулукка чыкканды жактырбайт. Андыктан экөөбүз келишип алып, анын сүрөттөрүн гезит журналдарга чыгарбайбыз деп чечкенбиз. Бирок жакында жубайыма арнап ыр жазгам. Эми ошол ырга клип тартуу керек болууда. Мен башка кыз эмес, жубайымды тартайын десем, ал макул болгон. Жашырганыбыз жакында коомчулукка чыкканы турат. Маалымат булагы Леди Кейджи сайты, макаланын автору Динара Чокоева.